Баткен обласында, Лелек районунда Кулунду айылынан келдим. Атым Жипаргүл. Мен азыркы мезгилде быйыл 13 жылдан бери бала бакчада директор болуп иштеп атам. Ага чейин Кулунду айыл кеңешинде, Делилик кеңешинде 4 жана 5 созурдун депутаты болгонмун. Бүгүнкү күндө мен бала бакчалардын дагы көйгөйүн көтөрүп чыгып, баягы биздин Кулунду айылында 23 калк болгондуктан өтө баягыдай көйгөй көп болду. Балдар деген мен көрүп туруп баягы ичим сыздап кетет да. 2ден 3төн жаткан балдарды көрүпчү. Ошондуктан ата-энелерге дагы мындай эмеде шарт жок да. Ошондуктан ошо шартты ойлоп көтөрүп отуруп бүгүнкү күндө бир типтүү бала бакча быйылкы күндө мамлекет тарабынан курулуп жатат. Экинчиси айыл өкмөтүнүн тарабынан дагы 90 орундуу бала бакча бүгүнкү күндө ишке киргели турат да. Анан мен бул жака келгенде өтө мындай кандай болот деп келдим да. Биринчи жолу келип атамын. Ошондуктан бул жерде мен көп тажрыйба алдым, билим алса болот экен. Мен ошол азыркы учурда мен кичине төмөндөп кеттим эле да. Койчу эми дагы барбай эле коеюнчу деп туруп азыр келип дагы мага стимул болду. Бул жака жөнөткөнү менин дагы жолдошум колдойт. Аялдарды качан гана үй бүлөдө колдогондо аялдар потенциал жогору болот да.